Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү Калифорния штатындагы Парадайз шаарында 2018-жылдын 7-ноябрында башталат. Бул өрөөндө бир канча айлардан бери жамгыр жаабай, кургакчылык каптап жаткан болчу. Ал эми кийинки көрүнүштө биз шаарчада мектеп автобусун айдап иштеген Кевин Макки аттуу адам менен таанышабыз. Ал күн сайын эрте менен эрте окуучуларды мектепке жеткирип, кайра түштөн кийин аларды үйүнө жеткирчү. Кечинде иш убактысы бүтүп жатканда Кевин диспетчер Робиге кайрылып, "Менде бир аз акча жактан тартыштыктар болуп жатат. Эгер мүмкүн болсо мага кошумча жумуштардан болсо берчи. Көбүрөөк иштеп көбүрөөк акча табыш керек болуп жатат" деп айтса, Роби ага эч кандай кошумча жумуш жок экендигин, эгер болуп калса сөзсүз айтып коерун айтат. Ошентип үйүнө кайткан Кевиндин көрсө жакында эле атасы көз жумган болуп, анын ооруканадагы чыгымдарын жаап салуу үчүн Кевинге бир канча суммадагы акча керек болуп жатыптыр. Үйүнө келген Кевин итинин да ооруп калганын билип, ал үйүндө апасы жана баласы Шон менен жашачу. Көрсө аялы менен да кандайдыр бир түшүнбөстүктөн улам ажырашып кетишкен болуп, ошондон кийин баласы Шон менен деле жакшы тил табышып сүйлөшө албай келет. Шон бүгүн ооруп калдым деп мектепке барбай койгонун угуп, Кевин аны менен сүйлөшмөкчү болуп жатып, бирок экөө урушуп да кетишет. Андан ары Кевин карып калган жана ооруп жаткан итин мал доктурга алып барып, иттин айыкпасын билгенден кийин ошол жерден эле дары сайдырып өлтүртүп коет. 8-ноябрь күнү эрте менен ошол өрөөндүн какырап бара жаткан токойлуу талааларында катуу болгон шамалдан улам электр карагайларында кандайдыр бир мүчүлүштүктөр чыгып, натыйжада ошол чыңалуудан улам какырап жаткан чөптөр дароо эле өрттөнүп баштап, шамалдын да таасири менен ар кайсы жерлерге тездик менен тарай баштайт. Эрте менен чоң жолдо кетип бара жаткан кээ бир айдоочулар ошол адырдын бетиндеги тутанган өрттү көрүшөт да өрт өчүргүчтөргө чалып маалымат беришет. Бул күнү Кевин дагы адаттагыдай эле жумушуна чыгып, диспетчер Роби Кевинге ал айдап жүргөн 963 номурундагы автобусту балдарды жеткирип келгенден кийин бул жерден техник кароодон өткөрүүсүн талап кылат. Албетте ай сайын маал менен автобустарды техник кароодон өткөрүп турушчу. Ал эми бул кезде ошол аймактагы 2 өрт өчүргүч унаасы жетип келишип, тоо борундагы токойдун өрттөнүп жатканын көрүшөт. Келе калып эле өчүрө кала тургандай өрт түз эмес жерде болуп чыгып, өрт өчүргүчтөр тоонун аркы өзүндөгү тоо жолу менен өрткө жакындап жөнөшөт. Бирок алар өрткө жеткенчекти эле тоонун катаал жолдорунан улам өрт болуп жаткан аймакка жетүүгө такыр эле мүмкүн эмес экенин билишип, башка бөлүмдөргө дагы өрт жөнүндө кабар берип артка кайтышат. Анда өрт өчүргүчтөрдүн бөлүм башчысы дагы бул иш боюнча ыкчам иш алып бара баштап, дал ошол учурда эле жетекчинин өзүнө дагы бир өрт өчүргүч кызматкер Хопкинс телефон чалып калат. Хопкинс Мартиниге жакынкы шаар Конкодо жүргөндүгүн айтып, бул жакта да өрт чыгып бир канча үйлөр күйүп баштады деп кабар берет. Ошондо жетекчи Мартини картаны карап, бул эки жерде чыккан өрт эмес, бул бир эле чоң масштабтуу өрт экендигин билип калат. Сыягы шамалдын жардамы менен ар кайсы жерлерге тез жайылып жаткандай. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана рахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Бул кезде Кевин адаттагыдай график боюнча өз ишин аткарып жатса, ага апасы телефон чалып, Шон чын эле ооруп калыптыр, анын температурасы көтөрүлүп жатат деп айтат. Анан да үйдө тиешелүү дары-дармектер жок болгондуктан эми Кевин үйүнө баласына дары алып барып бериши керек болуп, дагы бир жагынан автобусту техник кароодон өткөрүшү керек болуп, Кычаганцев автобустун күйүүчү майы да түгөнүп, май куюучу жайга келсе ал жерде дагы көп кезек бар болуп чыгат. Өрт кызматкери Хопкинс Конкодо абалдын өтө эле курчуп бара жаткандыгын айтып, шаарды коюу кара түтүн каптап, көптөгөн үйлөр өрттөнүп, элдер дагы жапа чеге баштап, ошого байланыштуу алдынан чыккан жергиликтүү тургундардын баардыгына жардам бергенге аракет кылып жүрдү. Албетте бул чоң өрткө каршы көптөгөн өрт өчүргүч унаалар тартылып, миңдеген кызматкерлер менен катар учактар да ишке кире баштайт. Бирок шамалдын таасиринен учактар дагы өрттүн жайылышына тоскоол боло алышпай, өрт өтө эле чоң болуп кенен жайылып кеткендиктен, адамдардын иш аракети чоң өрттүн жанында өтө эле алсыз болуп, чоң өрткө бир тамчы сепкендей эле болуп жатты. Бир канча адамдарды куткарууга алган Хопкинс караңгылыктан кайда качаарын билбей, өрт ар тараптан курчап келгендиктен ошол жердеги көлгө түшүп аман калышат. Автобуска күйүүчү май куюп, андан ары өз жолу менен жөнөгөн Кевин асманды кара түтүн каптап, аларды көздөй өрт жакындап келе жаткандыгын байкайт. Албетте өрт өчүргүчтөрдүн күчү жетишсиз болуп, башка округдардан жардам сурап, алар келгенчекте дагы бир канча саат өтүп кетмек. Өрт болсо өтө тездик менен жылып,
Парадайс шаарын жалмап кетчүдөй эле курчап баратты. Ошондуктан жетекчи Мартина өрт жакында бара жаткан жакынкы шаарчалардагы элдердин баардыгын эвакуациялаш керек деп кабарлап ишти жүргүзө башташат. Кевин жолдо келе жатканда ажырашып кеткен аялы менен телефон чалып сүйлөшүп, аялы Кевинге "Шон сендей ийгиликсиз адамдын жанында жашагысы келбейт. Ошондуктан аны мен алып кетем" деп айтып, учурда ар тараптан кыйналып жүргөн Кевинге бул нерсе да катуу тиет. Ошондо Кевин токтоп бир азга ойлонот да, тех кароого барбай эле артка кайрылып баласына дары алып барып бермекчи болуп жөнөйт. Бирок мындай учурда аны жумуштан алып салуу кооптуулугу бар болчу. Ошентсе да Кевин жок дегенде баласы менен тил табышкысы келип, жумуш деп жүрүп ушуга чейин баласына такыр көңүл бөлбөй койгонун эстеп, үйүн көздөй эле жөнөп баратты. Дал ушул учурда диспетчер Руби Пандерозадагы башталгыч мектептин мугалиминен билдирүү алат. Көрсө ал жердеги 23 окуучу дагы эле үйлөрүнө кете элек болуп, эгер бош автобустар болсо жөнөтүүнү суранышат. Анда диспетчер Руби дароо эле каттамдагы бош автобустарды карай баштап, бирок бүт эле автобустар бошобой мектептердеги балдарды эвакуациялап жатышкан болчу. Ал баардык автобустардын айдоочуларына байланышка чыгып, ким бош экендигин сурап, Пандеросадагы 22 окуучу коркунучта калганын, аларды тезинен куткарыш керек экендигин айтат. Албетте бул сөздөрдү үйүн көздөй шашылып бара жаткан Кевин дагы угуп жаткан болчу. Анан да диспетчер Руби айтып жаткан Пандеросанын мектеби Кевин бара жаткан жака өтө жакын болуп, ошону ойлонуп калган Кевин балам менен дагы да убакыт таап сүйлөшөрмүн деп, андан көрө окуучуларды сактап калууну ойлонот да ошол жака жөнөйт. Ал Рубиге байланышка чыгып, мектепке мен бара жатам деп коет да, тез эле мектепке жетип келип, ичкериге кирип барып, мугалим Мэриге балдарды тезинен сыртка алып чыгуусун суранат. Кевин Мэриге биздин эрте кыймылдашыбыз өтө маанилүү. Анткени өрт тездик менен жакындап келе жатат жана жолдун баары тыгынга айланды деп айтат. Анда Мэри албетте балдарды болушунча тездик менен алып чыкканга аракет кылып, бирок окуучулар автобуска түшкөн кезде алардын бирөөсүнүн ата-энеси келип калат. Алар баласын автобустан түшүрүп кеткенде автобуста эми 22 окуучу калып, Кевин Мэриге "Сиз дагы биз менен жүрүңүз. Анткени мен балдарды белгиленген жерге таштап коюп эле кетем. Андан ары балдарды карап жүрө албайм" деп түшүндүрүп, аны уккан Мэри дагы автобуска түшүп жөнөйт. Өкүнүчтүүсү, алар чоң жолго кайрылып чыкканда ал жакта миңдеген унаалар тыгында турган эле. Электр энергиясы өчкөндүктөн бул кезде байланыш да кармабай калып, диспетчер Руби Кевинге окуучуларды кайсы жерге алып бар деп айткан болсо, эми ал жерде да өрт каптап, элдер улам сайын чегинип жатышты. Диспетчер Руби Кевинге балдарды Чику шаарчасына алып бар деп билдиргенге аракет кылып, бирок байланыш кармабагандыктан Кевинге эч кандай маалымат жеткен жок. Коюу каптаган түтүндөн улам айлананын баардыгы түндө эле болуп калып, өрт болсо ар тараптан жалмап келе жатты. Кевин чоң автобус менен ар кайсы жолдорго салып өткөнгө аракет кылып, элдердин кээ бирлери унаасын таштабай унаасында отурса, башкалары унааларын жолдун так ортосунда таштап эле жөө жалаңдап качып жөнөй башташат. Бир кезде тыгындагы унаалар такыр эле жылбай калгандыктан, Кевин автобусту башкарууга Мэрине коет да, өзү жерге түшүп алды жака чуркап, полицияларга жана өрт өчүргүчтөргө окуучуларды алып бара жаткандыгын айтып, ошол жерде тыгында турган адамдарга да кыйкырып отуруп, жолду акырындан бошоттуруп, Мэри болсо артынан акырын айдап келе жатты. Бактыга жараша тыгындан чыгып зуулдап жөнөгөн автобус тез эле диспетчер Руби айткан мектепке жетип келет. Бирок ал кезде бул мектепте өрт жалмап кеткен болуп, аны көргөн Кевин эми эмне кылаарын билбей эле туруп калат. Ошондо Мэри Кевинге эгер бул жакты өрт каптап кеткен болсо, анда баардыгын Чику шаарчасына эвакуациялап жатышса керек. Анткени эвакуациялоонун борбору ошол жакта болчу деп айтат. Аны уккан Кевин убакытты текке кетирбей Чику шаарчасын көздөй бет алып, албетте ошол эле учурда Чику шаарчасын көздөй дагы миңдеген унаалар кетип бара жатышкан. Айланада чыныгы алаамат түшкөндөй болуп эле элдин баары жолунуп жандал бастап баратышты. Кевин дагы бир катар тобокелчиликтерге барганга туура келип, автобусту ары буруп бери буруп катуу айдап бара жатты. Бир канча жол жүргөн Кевин кайра эле тыгынга учурай баштап, өрт өчүргүчтөр жок дегенде жолдун аймагына өрттү жакындатпаганга аракет кылышып, тапанча кармаган мародёрлор да чыга келишип, Кевинден автобустун эшигин ачууну талап кылышат. Анда Кевин дагы автобусту күтүүсүз жерден эле катуу ылдамдыкта айдап жөнөп, тобокелчилик менен ар нерселерди сүзгүлөп отуруп ал жерден да өтүп кетет. Андан ары караңгы туңгуюк жол менен жылып жөнөп, балким байланыш кармап кетеби деп ойлоп, диспетчер Рубиге "Мен Чикону көздөй бара жатам" деп билдирүү жөнөтүп коет. Бул кезде автобустун ичи өтө ысып, окуучулар суусап баштаган эле. Анысы аз келгенсип автобустун ичине түтүн кире баштагандыктан Кевин системаны бууп, түтүндү киргизбөө үчүн кондиционерди да өчүрүп, андан ары жүрүүгө туура келет. Бир имараттын жанына келип токтогон Кевин андан ары Чико шаарына кайсы жол менен барыш керек экендигин билерин айтып, Мэри болсо ошол жердеги имаратка кирип суу тапканга аракет кылат. Издеп жүрүп акыры бир идиштеги сууну таап алып, аны алып кайра автобусту көздөй жөнөп бара жатса, түтүндүн арасынан тапанча кармаган бир канча адамдар өтүп кетет. Сыягы алар автобусту көрбөй калышкан байтор. Мэри дээрлик автобуска жетип калганда,
Жанагы имаратта газ барбай тур жарылып кетет. Кевин Мэрини автобуска алып кирип андан ары айдап жөнөп. Бул кезде диспетчер Роби болсо Чикодогу борбордук лагерде. Кевин алып келе жаткан окуучулардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балдарды автобус менен алып келе жатышкандыгын айтып, буюрса аман эсен келишет деп түшүндүрүп жаткан. Бул кезде Кевин Чикого бара турчу чоң трассага кошулуу үчүн тоо беттериндеги өтө кооптуу жолдор менен айдап бара жаткан. Бул кезде куткаруучулар жана өрт өчүргүчтөр бийлик кызматкерлери менен бирге өрт өтө чоң масштабта болуп дээрлик Парадайзды курчап калганын айтышып, биздин кылган аракеттерибиз өрттү токтотууга кымындай да жардамын бербей жатат. Ошондуктан биз мындан ары өрт менен алып бурушпай адамдарды куткаруу менен алектенели. Өрттү андан ары жайылтпайбыз, бирок болгон күчүбүздү адамдарды куткарууга жумшайлы деп ушундай чечим чыгарып ишти кыла башташат. Кевин болсо дагы эле караңгы түтүндүн арасында жүрүшүн улантып, бир кезде маңдай жактан бир канча адамдардын келе жатканын көрөт. Ал адамдар Кевинге ал жака барбай эле кой деп айтып, анткени ал жактан дагы баардык тарабынан өрт курчап келе жаткандыгын айтышат. Жөө адамдар андан ары жөнөп кетишип, Кевин болсо ойлонуп калып, албетте ушунча келип кайра артты көздөй жөнөө ал үчүн маанисиз болчу. Ошондо Кевин автобустан түшүп бир топ жерге чейин жөө чуркап барып, бийик тоонун бооруна чыгат да айлана тегеректи карайт. Чындап эле кайсы гана тараптан болбосун өрттүн курчап келе жаткандыгын көрүп, кайра автобуска келип отурат да Мэриге эми биз эч жака кете албайбыз деп айтып, биздин бирден бири кыла турган нерсебиз ушул жерде токтоп эч жака жылбай, болушунча чыдап күтүп Кудайдан жардам сурагандан башка айлабыз жок деп айтат. Ошентип эми окуучулар менен бирге автобуска кирген ысык түтүндөн дем алып, Кевин бир кезде кийимдерди кесип ар бир окуучунун беттерине байлап берет. Кевин менен Мэри ошентип окуучуларга баардыгы жакшы болот деп алаксытышканы менен өздөрүнүн негедир үмүттөрү үзүлгөнсүп баштайт. А балким өрт бизди жалмап кеткенчекти эле биз түтүнгө ууланып өлүп калабызбы деген ойлор да кетет. Ошондо Мэри Кевинге өзүнүн арманын айтып, Кевин да Мэриге өз арманын айтат. Кевин Мэриге: "Мен көп жылдар мурун эле атам менен урушуп кетип, аны менен такыр сүйлөшпөй калгам. Бирок ал жакында эле ооруп калып дүйнөдөн өтүп кетти. Мен болсо ага барып жок дегенде сүйлөшкөнгө да жетишпей калдым" деп ыйлап, ошентип мен атам менен жакшы сүйлөшүп убакыт өткөрө албай калдым. Эми азыр өлүп кетсем балам менен да тил табыша албай калат окшойм деп ыйлап, аңгыча болбой эле өрттүн жалындары автобустун айлана тегерегин да каптап баштайт. Албетте кандай гана болбосун жашоо үчүн күрөштү токтотушпай, автобустун айланасында пайда болгон өрттөрдү Мэри экөө өчүрүп киришет. Дал ошол мезгилде Кевиндин бетине шамал согуп, Кевин кадимкидей эле таза абадан дем алганын сезет. Ошондо ал өрттүн өтө алыс эмес жерден эле бүтөөрүн түшүнүп, демек шамал бери көзөй согуп жаткан болсо өрт андан ары жакшы жайыла албай жатат. Жатып өлгөнчө атып өлүп кылайын деди Байтор. Мэрини автобуска түшүрүп, автобусту от алдыра баштайт. Ал автобусту ошол жол менен болушунча айдап жөнөп, түтүндөн улам бирде жол көрүнүп, бирде көрүнбөй калып жатса да, Кевин болушунча башкарууга алып аңды дөңдү карабай эле кетип бара жатты. Кайсы бир жерден оттун жалыны автобусту жалмап эле жиберейин деп, автобустун ичиндеги температура болсо өтө эле ысып кеткен болчу. Ошентип өрт менен алып урушуп кармашып бара жаткан Кевин газды болушунча басып, жол көрүнбөй жатса деле чоң тобок элчиликке барып, балким жолдон бир нерсе чыгып калса мен аны сүзүп токтойн деп да ойлобой, болгон аракетин кылып туңгуюкта кете берди. Бир аз убакыттан кийин гана караңгы туңгуюкка жарык шоолалар чачылып, Кевин туңгуюктан автобусу менен атырылып чыгат. Көргөн көзүнө болуп жаткан нерселерге өзү да ишене албай, баардыгы сүйүнүшүп, Кевин аларды тез эле Чикодогу лагерге жеткирип барат. Ата-энелер балдары менен көрүшүп, Кевинге жана Мэриге рахматтарын айтышып, андан соң эле Кевин ошол жердеги тизмелердин арасынан өзүнүн апасы жана баласы бар бекен деп карай баштайт. Бирок тизмеде апасы менен баласынан дайын жок болуп, көп адамдарды кыдырып издеп жүргөн Кевин бир кезде апасын таап алат. Көрсө апасынын кошуналары бул жака ала келген болуп, Кевин апасынан Шон кайда деп сураса, апасы Кевинге Шон өз апасы менен кеткендигин айтып, балким Шонго апасы менен эле жашаган жакшыдыр деп коет. Ошентип бир канча убакыттан кийин баягы чоң масштабтагы өрт дагы өчүп, Кевин гүлү сапырылып жаткан жерлердин баарын көрүп келип өзүнүн үйүнө келет. Албетте өзүнүн үйүнүн гүлү дагы көккө сапырылып калыптыр. Кевин ошол жерден баласы экөөнүн чала күйгөн сүрөтүн таап алып карап жатса, ал жерге бир унаа келип токтоп, ал жактан баласы менен аялы түшөт. Шон дароо эле келип атасын кучактап, сыягы эми гана ата бала бири-бирин түшүнүштү окшойт. Бул Калифорниянын аймагындагы эң кыйраткыч күчтүү өрттөрдүн бири болуп калып, 13 миңден ашык имарат үйлөрдү өрттөп жалмап, 85 адамдын өмүрүн алып кеткендиги айтылат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.